Сөз депутат Замирбек Садыбакашевте. Даярдансын Нурлан Сырдыбаев, депутат. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, биринчи суроом. Бүгүнкү күнгө 127 миллиард сом энергия системасы элге, мамлекетке карыз болду. Ушуну кантип кутулат, эмне программаңар бар? Өчүрүп коюңуз. Убактым кетип атат. Урматтуу Замир Садыбакашев, бүгүнкү күндө ал маселе боюнча иштер жүрүп атат. Биз кечээден дагы комитеттен дагы айтканбыз, биздики 246 створубуз бар. Бүгүнкү күндө биз ошол жакта мал эгестерди баягы эметке өнүктүрүүгө даярбыз. Жолдор каралып, аркы жуманын башынан баштап биз свидетельство регистрация бере баштайбыз. Субъекттерге, алардын баары курам дегендер көп. Бул деген биринчи статья дохода. Андан тышкары биз дагы өзүбүз ичинен кичине баягы өзүбүздүн схемаларды, управленияларды кыскартып, эметип ошондон бюджеттин чыгаргантабыз, карыздан ошондон кутулабыз да. Мен анан выступлениеге жазылам, Мирас Султанович. Экинчи суроом таможня мен налоговыйга. Канча концентрат 2019-2020 жылы чыкты, мамлекетке канча миллион сом түштү? Урматтуу Замир Садыбакашев, бүгүнкү күндө 20 жылы 49.380 тонна концентрат чыкты. Муну деген 7 компания чыгарды, дагы бир компания болсо руда чыгарды, 97.176 тонна руда чыгарды. Бирок мен сразу негизи айтып коюшум керек, ККПнын позициясы руда менен концентрат чыкпаш керек. Муну деген биз деген өзүбүздө иштетишибиз керек, башка мамлекеттин экономикасын бакпастан. Анан бүгүнкү күндө Ташкөмүр шаарында, Ташкөмүрдө Кадамжай сурменой комбинаттан Кара Балтада биз деген бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошолордун тез арада ошолорду иштетип, кайра иштетип, ошо концентрат менен руда ошол жактан иштетилиш керек. Канча сумма түштү? Сумманы бул деген айткыла да. Мен ошондой суроо бердим да. Таможня Урматтуу Замирбек Садыбакашевич, салык кызматынын орун басары Мамытов Замир. Сиздерге рахмат. Ушул салыкты законду 22 августта 141 закон кабыл алынды. Бул күчүнө 4 ноябрда кирди. Биз биринчи результаты 20 декабрда отчет бере баштайт. Ошондо объемунан толук информация бере алабыз. Ага чейин бизде даны жок. Тезка, мен конкретно сүйлөшүп атпаймбы, сурап атпаймбы. 19-жылы канча түштү, 20-жылы канча түштү деп. Бул тактатпай мындай бир болбосо кийинкиде жооп берейин деп ачыгын айтып койгула да. Мейлі, даярдана бергиле, кийинки маселем. Я хочу особое внимание обратить на два вопроса. Первое. В республике 81 тысяча пахотной земли сегодня выходит из строя. В республике 80 тысяч гектаров, из них в Чуйской области 69 тысяч гектаров. 1600 километров дренажных межхозяйственных на сегодняшний день, которые никто не смотрит на эти дренажные сети, потому что ежегодно выделяется всего 0,3% от нужного. В этой связи я очень прошу, 5-й раз я с вами встречаюсь, Эдуард Артемович, на разных комитетах, поднимаю вопрос. Это стратегия государства, если на то пошло. Это первое. И второе, 180 километров по прямой, 120 километров по прямой, извилистый 65 километров Большой Чуйский канал. Я уже об этом говорил. И село Октябрьск Аламединского района. Сегодня очень опасный очаг. Там 10 секунд. Кладбища, которые захоронены сибирские язвы больные, чумой больные и так далее. И эта вода уже начинает намывать. Мирас Ильич, мага да бир минут берип койбойсуз, мен да кеч келбедимби? Беребиз, албетте, эми сиз тажрыйбалуу депутатсыз. Бизден Анда талкууга жазылам. Талкууга жазыласыз.